1949-жылы өз алдынча Кыргыз СССР архитекторлор союзу уюшулган. Бизде билесиңер батыш аймагынан чыгышты көздөй согуш мезгилинде көптөгөн завод, фабрика, ишканалар эвакуацияланганда, ошолор кыйрап калбасын, жок болуп калбасын, аларды чыгышты карай көчүргөн. Анын ичине ошол Борбордук Азия аймагындагы Кыргызстанга дагы келген. Мисалы билим берүү жаатынан Ош мамлекеттик университетинин тарыхы дагы ошол Ростовдон эвакуацияланган университет менен башталат. 30-жылдагы тарыхы бар. Бүгүн күндө 85 жыл толуп аткан университет. Баш аты бул ошол биздин батыш жагыбыздагы Кавказ аймагынан Ростовдон келген университеттин филиалы катары ачылгандан башталды да. 5 жылдыктын 1-жылында республиканын өнөр жайы 1945 жылга салыштырмалуу продукция чыгаруунун көлөмү 2,5%га өстү. Тактап айтканда 1940 жылга салыштырганда 25%га көбөйгөн. 20 ири жаңы ишканалар курулуп, иштеп жаткан завод менен фабрикалар кеңейтилди. Билим берүү, илим, маданият, саламаттыкты сактоо, бардык айыл чарбасын бир сөз менен айтканда эл чарбасын калыбына келтирүү деген ошол комплекстүү иш аракет башталды да. Бул 60-60 жылдарга келгенде алгачкы жемишин берди. 1951 Кыргыз мамлекеттик университетинин ачылышы тоолуу крайыбыздагы маанилүү окуя болгон. 1954 анын геологиялык жана техникалык факультеттеринин базасында Фрунзе политехникалык институту ачылган. 1951 Ош, 1952 Кыргыз кыз-келиндер институту, 1955 Кыргыз дене-тарбия институту, 1953 Прежевальск педагогикалык институту ачылып, республикада педагогторду 4 жылдык мөөнөт менен даярдоо иши жолго коюлган. Архитекторлордун уюму таланттуу жаштардын талантын өстүрүү, чыгармачыл изденүүлөрүнө шарт түзүү, жаш талапкерлерге камкордук кылуу милдетин аткарды. Долбоор жана курулуштар талкууланып, жаңы заманбап имараттар пайда болду. Билим берүү тармагына да өзгөчө көңүл бурулуп, сабатсыздык жоюлуп, мектептер курулуп, жаңы китептер басылып чыга баштады. 1950 жылы мектеп окуучулар үчүн 89 окуу китеби чыгарылган. 1958 жылы толук эмес орто билим берүү баскычы 7-класстан 8-класска көтөрүлгөн. Бул Совет бийлигинин билим берүү тармагындагы чоң жетишкендиги катары бааланган. Элдин жашоо шарты жакшырып, жаштар билим алууга умтулуп, өлкөдө жаңы окуу жайлар ачылды. Айыл чарба багытында, мал чарба багытында, дыйканчылык бардыгы боюнча ошол эле малдын жаңы породалары, өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору бүт ошол Россия, СССРдин батыш жагынан, Кавказ жактан бизге алып келинди. Социалистик эмгектин баатырлары андан дагы өстү. 5 жылдык пландар абдан бир эл чарбасын калыбына келтирүүдө болуп көрбөгөндөй жетишкендиктер болду. Маданиятка да өзгөчө көңүл бурулду. Өнөр-поздор жерлерде концерттик программаларды коюлуп, акын жазуучулар шаңдуу чыгармаларды жаратты. Басма сөз иши жолго коюлуп, Кыргызстанда 5 республикалык, 10 облустук, 70 райондук жана шаардык газеталар 160 000 нускада чыгарылган.